Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде кайрадан Нарын жаңылыктар маалымат топтомунун кезектеги чыгарылышы. Аны мен Жазгул Усубалиева тааныштырам, алдыдагы мүнөттө. 18 майда катталган катуу шамалдан 89 объектинин чатыры жарактан чыкты. Шамалдан жабыр тарткандардын басымдуусу Нарын районунун Миңбулак айыл аймагында жайгашкан. Жер көчкү Лахол айылдарында 25 сантиметр. Нарын шаарында селден коргоо аракеттери кандай көрүлүүдө? Жумуш графигине жараша улар август айында жумушун аяктап беришет. Апалар аалам туткасы, энелер жашоо жарыгы, Кош Ой ата урпактары аталган энелер тобу айылдаштарына майрамдык кече тартуулашты. Нарын районунун Миңбулак айыл аймагында өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Анын себеби кечээ Нарын облусунун Кочкор, Жумгал, Нарын району жана Нарын шаарында катталган катуу шамал. Нарын облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан алынган маалымат боюнча шамалдын ылдамдыгы Нарын районунун Лахол жер көчкү айылдарында 25 метр секундага чейин жеткен. Мунун кесепетинен Нарын районунун 4 айыл аймагындагы 89 объектинин чатырларына зыян келтирилген. Учурда жарандык коргонуу кызматтары жеринде келтирилген чыгымдарды тактоо ишин жүргүзүүдө. Бул боюнча жеринде күбө болуп келген кабарчыбыз Максат Абдракунов баяндайт. Кече Нарын район жер көчкү Лахол айылдарында катуу шамал катталган. Анын кесепетине мына ошол турак үйлөрдүн чатырларын шамал учуруп кеткен. Нарын гидрометтин билдиргенине караганда шамалдын ылдамдыгы 25 метр секундадан ашкан. Бүгүн Нарын райондук жарандык коргонуу кызматынын өкүлдөрү жеринде келип келтирилген чыгымдарды тактоо иштерин жүргүзүүдө. Мен келемес, бу кошуналардыкын кошо өчүрдү дейт. Нарын район жер көчкү айылынын тургуну Казыбек Көкүлов катуу шамал башталганда үй бүлөсү менен сыртта жүргөнүн айтат. Бир аз жаан себелеп, артынан эле катуу шамал келип бороон чалкынга айланган. Алар үйгө кире качканга араң жетишкен. Бирок шамал турак үйүнүн чатырын учуруп, жараксыз абалга келтирген. Бир 5 сендерде өтө катуу суу болгондук, шамал болгонуна байланыштуу сыпырларым учуруп кетти. Биз дагы Кудай чоң сактады, ошо эшитип отурганбыз. Камсыздандырылган, ушу 3-4 жылдан бери постоянно камсыздандырылып келет. Нарын району боюнча 4 айыл аймакта 89 объект жабыркаган. Дээрлик тамдардын чатырлары учуп, зыянга учураган. Аракет кылып кармадык болушунча. Тигинде аркан менен кармап эметип болбой эле жүрүп кетти колдон. Жүрүп кетти, анан муну тигинтип бастырып эметип жетип калдык. Кошто колоңдор келди, жардам беришип. Миңбулак айылындагы курулуш материалдарын чыгаруучу ишкананын чатыры да катуу шамалда жабыркап, тең жарымы мынаминтип ачылып калган. Ушундай эле абал элеттиктердин турак үйлөрүндө да орун алган. Куйбышев айылында курулуш материалдарын чыгарган цехтин бир 30% болуп калат, бир бөлүгүн шамал учуруп кеткен. Андан сырткары Эмгекчил айылында бир турак үйдүн гаражын, Куйбышевда, Миңбулактарда, ушул өрнөк айылдарында турак үйлөрүнүн тиги үстүнкү чатырчаларын учуруп кеткен. Мындан көбүрөөк Лахол жер көчкү айылдарында катталды. Катуу шамалдын кесепетин аныктоо менен тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Нарын райондук жарандык коргонуу комиссиясынын мүчөлөрү айылдарды кыдырып иш алып барууда. Катуу шамал болуп, шамалдын ылдамдыгы секундасына 19, бул ушул жер көчкү Лахол айылдарында 25 сантиметрге чейин жетти. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө жалпы район боюнча 89 турак жай, короо сарайлар жабыркалды да. Биз бүгүнкү күндө жарандык коргонуу комиссиясыны чыгарып жерлеринде иштеп атат. Жаратылыш кырсыктарынан жабыркаса, ошол турак жайга биз мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан айыл жергеси 500 000 сомго чейин кепилдик алынат дагы. Ошонун ичинен методика менен 10% чердака каралат. 10% эгерде турак жайдын чердагын толук түрдө алып кетсе, мындайча айтканда 50 000 сом берилет да. Анан ошого квадрат туурасына ченелип туруп, анан ошол эгер кеткенине жараша төлөп берилет, ошо 50 000 сомдун ичинен. Жеринде иш алып барган жарандык коргонуу комиссиясынын чечими менен министрлер кабинетинин өзгөчө кырдаалдын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө токтомуна ылайык Нарын район Миңбулак айыл аймагында өзгөчө окуя катталгандыгы жарыяланды. Максат Абдракунов, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.
Нарын шаары боюнча сел жүрүү коркунучундагы 16 кокту бар. Алардын орчундосу РТС чөлкөмүндө жайгашкан Чыгыш булак жана Мазар булак коктулары. Бул жердеги 200дөн ашык турак үйлөрдү суу каптап кетиши толук ыктымал. Мындан улам табигый кырсыктарды алдын алуу максатында Нарын шаарындагы сел тосмолорун куруу долбоорун ишке ашырып жатат. Аталган курулуш иштерин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы түзүлгөн Нарын курулуш мамлекеттик ишканасы тарабынан жүргүзүлөдө. Учурда суу топтоочу жайлары казылып, жумуштар кызуу уланууда. Долбоор Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасынын алкагында колго алынып, программа Швейцариянын экономикалык маселелер боюнча мамлекеттик катчылыгы жана Агахан өнүктүрүү уюму тарабынан каржыланып, Агахан өнүктүрүү уюмунун агенттиктери жана Нарын шаардык мэриясы тарабынан ишке ашырылууда. Жалпы эки сел тосмо курула турган сел тосмолордун наркы 20 миллион сомдо түшөт. Ошонун алкагында август айына чейин берилген жумуш графигине жараша булар август айында жумушун аяктап беришет. Президент Садыр Жапаров бүгүн Бириккен Улуттар уюмундагы чет мамлекеттердин туруктуу өкүлдөрүн кабыл алды. Мамлекет башчысы көп тараптуу кызматташтыктын негизги институту катары Бириккен Улуттар уюмунун ролун күчөтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Садыр Жапаров 2023-2027 жылдар тоолуу аймактарды өнүктүрүүнүн 5 жылдыгы деп жарыяланганын эске салып, Африка, Кариб жана Тынч океан өлкөлөрүнүн өкүлдөрүн 2027 жылы Бишкекте өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине катышууга чакырды. Өлкөлөрүбүздүн географиялык калыс жайгашуусуна карабастан биз окшош чакырыктарга туш болуудабыз жана аймакка ылайыкташтырылган инновациялык чечимдерди таба алабыз деп ишенебиз, деди мамлекет башчысы. Чет мамлекеттердин Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлдөрү өз кезегинде президент Садыр Жапаровго жылуу тосуп алгандыгы үчүн ыраазычылык билдиришип, Кыргызстандын уюмдун ишмердүүлүгүнө кошкон салымын белгилешти. Алар өлкөнүн глобалдык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган олуттуу демилгелерине токтолушту. Анын ичинде туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо маселелери бар. Ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун аянтчасында Кыргызстан менен тыгыз кызматташууга даярдыктарын билдиришти. Жогорку окуу жайларына тапшыруучу абитуриенттер үчүн Кыргызстанда жалпы республикалык тесттирлөө 18 майда башталган. Агартуу министрлигинин буйругуна ылайык тесттирлөө 2 этапта өткөрүлөт. 20 майга чейин Нарын шаарында, Жумгал, Акталар райондорунда болсо, 21 майга чейин Ат башы, Кочкор райондорунда уланат. Нарын облустук усулдук билим берүү борборунун маалыматы боюнча жалпы республикалык тапшыруу үчүн облус боюнча 3031 окуучу каттоодон өткөн. Алардын ичинен Нарын шаарынан 498 окуучу аталган тестке катышууда. Негизинен тест 3 күнгө созулат. Азыркы учурда ошо өзгөчөлөнүп былтыркы окуу жылдан баштап дагы мамлекеттик тилди тапшыруу боюнча дагы өзүнчө бир күн окуучулар ошо тесттен өтүп жатышат. Улуттун каадасын кадырлап, салтын унутпа. Ат башынын кара суу айылында өнөрлүү апалар өздөрүнүн майрамында айылдаштарын чогултуп, майрамдык кече уюштурушту. Алар кыз келиндерге үлгү болуп, апаларынан үйрөнгөн узчулукту жайылтып, эмгекти даңазалагысы келишет. Өнөр багып, пенетилдин байлыгын элдик ырлар аркылуу балдарынын, неберелеринин көкүрөктөрүнө сыйдыргысы келген энелерге биздин чыгармачыл топ да барып келишти. Маданият үйүнүн эшигин ачып, айыл элин түгөл чогултуп, майрамдык маанай тартуулап жаткан апалар Ат башы районунун Кара суу айылында. Күнүмдүк тиричиликтен жан дүйнөнү азга болсо да бошотуп, руханий азыктандырууга чакырган энелер майрамында өнөрлөрүн тартуулашты. Өнөрлүү апалар мындан 5 жыл мурун топ түзүп, Кошой ата урпактары деп аташып, элетке жарыгы тиер иштерди жасоону максат кылышкан. Анткени курамында эл агартуучулар, мамлекеттик кызматта иштегендер, көркөм сөздөн ыр кураган калемгерлер, ден соолук сакчылыгында эмгектенип ардактуу эс алууга чыккандар да бар. Ден соолук үчүн элге жалаң момундай жер жемиш айдагандарды үйрөттүк. Аларды кандай жактан алып келиш керек, уруктарын кандай себиш керек, кандай салат, кандай варенияларды жапканды үйрөттүк.
Андан кийин анан биз эми ошо кезде аябай оорулар күчөп турган убак болчу. Ошого карата анемия көп болчу балдарда, элдерде. Ошого ар түрлүү фасолдорду алып келип эккенди үйрөттүк. Сабиз кысылча помидорлордун баарын айдаганды үйрөттүк. Бүт уруктарын алып келип элдин ден соолугу үчүн көп кам көрдүк. Андан кийин экинчи немесинде жалаң элдин ден соолугу, өзгөчө аялдардын ден соолугу жөнүндө. Аялдар үчүн аябай немелерди окудук, лекцияларды үймө үй кыдырдык. Бурчелоз жөнүндө кыдырдык. Бурчелозду чуңкур кастырдык ар бир үйлөргө. 20 жыл салык инспектору болуп иштедим. Ошо биринчи баягы териден, арпадан, буудайдан баштап ар бир түтүндү кыдырып чогулткан мезгилде иштедим. Ошон мен деле ушул көп жардам көргөздүм өкмөткө деп ойлойт болушум керек. Себеби мен элдер түшүнбөйт, салык деген эмне экенин, жердин салыгы, транспорт салыгы, ушунун баарын түшүнбөгөн мезгилде иштеп калдым. Оор мезгилде. Кийин уже азыр элдин баары түшүнүп, өкмөткө ушуну түшсөк, анан ал кайра бизге пенсия болуп келет экен деп. Жерди эмнеге төлөйбүз, акчабыз жок дейт. Ушу терилерин даже кой сойгондо терилерин сойдуруп, ошонун терисин өткөрүп, ошонун акчасын төккүлө деген күндөр болду. Арпа, трактор менен арпа менен тетиги жоңго чейин тартып барып, ошол жерде түнөгөн күндөр болду. Ошо арпа буудайды өткөрүп. Ай, абышка, акылың бар, эсиң жок, кара жаным, кара жаным. Сахналаштырылган оюндар аркылуу энелер учурунда бул топту кантип түзгөнүн көпчүлүккө көрсөтүштү. Аны менен катар топтун курамында чебер колдуу, уз айымдар көп экенин да даңаза кылышты. Анда 10 апа менен уюштурганбыз. Жолдошум экөөбүз күн түнү менен кыдырып, кимдер ырдайт, кимдер ырдабайт деп баарын кыдырып жүрүп анан чогултканбыз да. Унутта калган баягы илгерки биздин апалардан, чоң апалардан калган оокаттарды ошол жаштарга көргөзүп, үлгү катары үйрөтсөк деген оюбуз бар. Үйрөтүп атышат апалар, иштүү апалар үйрөтүп атышат. Акын апалар ырларын жазып дегендей. Бизде бир эмес 3 акын бар. Китептери чыккан. Чебер уз айымдарыбыз бар. Эмеге чейин барып келишкен, Казакстанга чейин барып келишкен. Бий бийлеп, акыйнек айтып, каада жасап, салт көргөзүп, энелер айылдаштарын кайдыгер калтырган жок. Түзүлгөндөн бери карай 5 жыл ичинде жетишкен ийгиликтерин көпчүлүктүн көрүүсүнө коюшкан. Өз кезегинде өнөрлүү энелердин айылдаштары да апаларга урмат сый көрсөтүп, ар бир аткарган чыгармаларына кол чаап, колдоп турушту. Россиянын Москва шаарында өткөн улуу жеңиштин 80 жылдыгына арналган жөө жүрүшкө Кыргызстан боюнча Нарын облусунан 4 адам катышып келген. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешовдун аракети менен согуштун катышуучуларынын 3 уулу бул майрамдык салтанаттын жүрүшүнө күбө болушкан. Алардын Москвага болгон сапары кандай болгондугу тууралуу кабарчыбыз айтып берет. Мына бул кызуу маектешип жаткан каармандарыбыз Россиянын борбор шаары Москвада өткөн. Улуу жеңиштин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу жөө жүрүшкө катышып келүү бактысы буйрган адамдар. Мындай салтанаттуу иш-чарага күбө болуп келгендердин бири Керимбек Насыров борбордук трибунадагы меймандар менен майрамдык жөө жүрүштү көрүп отуруу өзүнчө сыймык, толкундануу тартуулаганын билдирди. Ошол жолдомо негизинде биз 9-май күнү Москва шаарына барып парадка катыштык. Парадка жөн катышпай биз трибунада, эң борбордук трибунада жайгашкан орундуктарга туруп парадты көрдүк. Бул парад өтө чоң маанидеги парад. Бул деген жеңиш да бар, жеңиш. Биз үчүн, биздин эл үчүн, жалпы адамзат үчүн бул чоң майрам болуш керек деп эсептейм. Ошол майрамга барып, парадка барып биз катышып келдик. Бул жөө жүрүшкө Кыргызстандын атынан катышып келүүгө президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешов Москва шаарындагы уюштуруучуларга кат жазып 4 адамга уруксат алган. Облус жетекчиси өзү баштап 3 согуштун ардагеринин балдары менен бүт союздук республикалардан чогулган салтанаттуу иш-чарага катышып келишкен. В первую очередь я хотел бы поздравить всех с праздником Победы.
Улуу жеңиштин 80 жылдыгына арналган парадты жеринде жандуу көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берген Россия Федерациясындагы кесиптештерге терең ыраазычылык билдирем. Парад мыкты деңгээлде өттү. Чоң таасирленүү болду. Согуштун ардагерлеринин саны жылдан жылга суюлуп баратат. Нарын облусу боюнча жалгыз ардагерибиз калды эле. Ал ооруп калгандыгына байланыштуу келе албай, Тубай саламын катын жолдоду. Парад очень красивый. Нарын облусунан барган делегацияны кыргыз диаспорасынын Москва шаарындагы өкүлчүлүгү тосуп алышып, тарыхый жайларды көргөзүп сыйлап узатышкан. Бул сапар алардын өмүр бою эстеринде калган. Азердеги сезимдер эми айтып жеткире албайбыз эми. Миң уккандан бир көргөн дейт. Анан барып көзүбүз менен көрүп, телевидениеден көргөн башка экен. Өз көзүбүз менен көргөн бир башка сезимдер болот экен. Даярдыктан өткөн солдаттар парадтан өткөндө аябай сезимдер башка сезимде болдук, аябай жогорку. Жакшы өтүштү, аябай жакшы жогорку деңгээлде даярданыптыр. Экинчи дүйнөлүк улуу ата мекендик согушкан Нарын облусунан 19 миңден ашуун адам мекенин коргоого аттанган. Анын ичинде 8104 жоокер гана мекенине аман-эсен кайтып келген. Алардын арасында Нарын облусу боюнча Ат баш айылынын тургуну Сатын Жапаров гана быйыл улуу жеңиштин 80 жылдыгын аман-эсен тосту. Максат Абдыракунов, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Нарын районундагы жергиликтүү фонддордун бири аймактагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү 1 жылдык азык-түлүк менен камсыздашты. Тагыраагы ден соолугунан жабыркаган 2 үй бүлөгө 600 кг он, 60 литр өсүмдүк май жана 200 кг азыктар, 50 кг кум шекер өңдүү керектүү азыктар Абылаке коомдук фонду тарабынан тапшырылды. Кайрымдуулук колун сунган Саамалыктан Эсенбек Сталбек уулунун репортажы. Мунадан түшүрүлүп жаткан бул азык-түлүктөр кайсы бир дүкөнгө же кампага эмес, тагыраагы бир үй бүлөнүн 1 жылдык азыгы. Жылга жете турчу ундан тарта май чайына чейин алынган азыктардын топтому Орто Нура айылындагы Ишенбек Курманакуновдун үй бүлөсүнө берилди. Ишенбек Курманакуновдун үй бүлөсүнө кайрымдуулук иретинде берилген бул азык-түлүк ушул эле Орто Нура айылында түзүлгөн Абылаке коомдук фонду тарабынан алынып берилүүдө. Себеби кайрымдуулук колун сунган Ишенбек мырза биринчи топто майыптуулугу бар. Ошондой эле көп балалуу үй бүлөлөрдүн катарын толуктайт. Балаларга чоң рахмат. Алла разы болсун, аман болсун, бар болсун. Чоң рахмат. Аман болсун. Экинчи продукт оңой эмес да. Канча деген эмгек. Канча деген эмне керек. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Сиз дагы ошол жакшылыкка жумшаңыз үйүнүңүз менен. Дал ушундай эле жардам жогоруда аталган айылдын тургуну Эркинбек Молдогазиевке дагы берилди. Ал эми берилген азыктар боюнча айтсак 600 кг мун, 200 кг дан азыктар, 60 литр өсүмдүк майы, 60 кг кесме, 50 кг кум шекер жана 12 таңгак чай. Күтүлбөгөн жерде мындай азык-түлүктүн короосуна келип түшүшү Эркинбек Молдогазиевди өзгөчө толкундантты. Жардам берген ушул чет мамлекеттеги жүргөн болдошторго туугандарга силерге чоң рахмат. Ойлогон ой максаттыңарга жеткиле. Жалпы арызга ден соолук берсин. Жакшылык эле болуп турсун. Азык-түлүктөр жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана коомдук активисттердин катышуусунда тапшырылды. Мындай жалпыга жаккан ишке күбө болгондор кайрымдуулук колун сунгандарга өз ыраазычылыктарын билдиришти. Бүгүнкү күнү ушу биздин Чет Нура айыл өкмөтүндөгү эки жараныбызга $1000 продуктусун алып келип тапшырып атабыз. Бул эки үй бүлөнүн 1 жылга жеткен продуктусун тапшырып атабыз да, un, май, чай берилип аткан кайрымдуулук оокаттарына биз ыраазыбыз. Ар дайым ушундай адамдарды биз колдойбуз. Муктаж адамдар бар. Ошол берип аткан оокаттарына ыраазыбыз. Кайрымдуулук колун сунган фонд 2018 жылы түзүлгөн. Мына ушул түзүлгөн жылынан тарта Нарын район аймагында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө материалдык жана азык-түлүк жактан өз колдоосун көргөзүп келет. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат топтому соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.